Сверлов Фриби маалымат таратып, Бишкекте зордуктоого шектелип 5 жаран кармалганын билдирген. Милицияга кыз киши кайрылып 5 адамга чара көрүүнү суранган. Ал 28 февралга караган түнү аны кафеден көтөрүп чыгышып, унага олтургузуп, белгисиз тарапка алып барып зордукташканын айткан. Кылмышка шектүү катары 2000-жылы туулган 3 жаран, 2001-жылы туулган 2 жаран кармалып, камакка алынган. Алдын ала айтылган маалыматтарга караганда, кыз качып кеткен жеринен кармап келишип, кайра зордукташкан айтылды. Жабырлануучунун 23 жашта экени да маалымдалды. Сверлов райондук соту алардын баш коргоо чарасын карап, 2 айга камакка алган. Инстаграмдагы штраф KG баракчасында бир видео жарыялады. Айрым адамдар жемгаларга жаңылык чыккан соң кыздын өзүн күнөөлөй башташты. Түндө клубка барып будуна тура албай мас болуп калганда салып кетишти дегендер да болду. Бирок бул видеодо кыздын кыйгырып кое берүүсүн суранып жатканын көрүүгө болот деп жазылат маалыматта. Видеонун авторунун айтымында клубдун күзөтчүлөрү кызды алып чыгып бара жатат деп ойлогон. Мындан улам социалдык тармактын колдонуучулары клубдун күзөтчүлөрү эмнени карап жатканына ачууланып жатышат. Ошондой эле видеонун автору жардам бергендин ордуна телефонго тартып олтурганына нааразы болушту. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим. Ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм.